Лет 10, как я не принимаю никаких лекарств. Мен 10 жылдан бери эч кандай дары ичпейм. Толугу менен өз организмимдин касиетине ишенем. В том числе и своему ребенку. Бул Алина, ал вакцина дегиле медицинага ишенбейт. Оказавшись дома без работы, в декретном отпуске, я начала... Ковид маалында бала менен үйдө олтуруп калдым. Ошондо вакцинага байланыштуу блогерлердин айткандарын угуп, андан баш тартууну чечтим. Мен негизи эле адамдын организми өзгөчө касиетке ээ деп ишенем. Ошон үчүн 10 жыл мурун эле дары ичүүдөн дагы баш тарткам. Баламды дагы эмдөөдөн өткөрбөйм. Анткени эмдөөдөн кийин катуу ооруп, майып болуп калган, ал турсун өлүп калган балдар туурасында көп уккам. Андыктан эмдөөнүн баардык түрүнөн баш тартам. Я изначально лет 10 я не принимаю вообще никаких лекарств. Бул Пол Александр, ал 76 жашта. Пол бала чагында полиомиелит менен ооруган акыркы америкалыктардын белгилүүсү. Пол ушулган аппараттын ичинде жасалма дем ала алат. Мурун ал бул аппараттын ичинен жок дегенде бир нече саатка чейин чыга алчу. Ал турсун университеттен дагы билим алган. Бирок акыркы жылдары Полдун жашоосу толугу менен ушул аппараттын ичинде өтөт. Опасного и весьма заразного заболевания. Полиомиелит көп жылдар бою ата-энелердин коркунучтуу түшү деп аталып келген. Инфекцияны жуктуруп алуу коркунучуна баардык балдар кептелүүчү. 100 жылга жетпеген убакыт мурун полиомиелит жылына 1000 балдардын өмүрүн алып, андан аман калгандарын дагы азапка салып келген. Созданные в 1920-х годах. Полиомиелитке каршы биринчи вакцина 1952 жылы ойлоп табылган. 1988 жылы Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнө жүзү боюнча полиомиелитке каршы программанын башталышын жарыялаган. Кээ бир өлкөлөрдө акыркы жылдары оочулонгон учурлар катталууда. Окумуштуулар дүйнө жүзү боюнча жайылган вакцинага каршы кыймыл иммундук катмарды төмөндөтүп, кесепетинде оорунун жаңы очоктору пайда болушу мүмкүн деп коңгуроо кагууда. Билл Гейтс, основатель Microsoft, который занялся фармакологией. Зачем? Со временем производство выйдет на такие объемы, что все жители нашей планеты могут быть вакцинированными. Это не прививка в нашем понимании, это чипирование. COVID-19 пандемиясы антиваксерлер же башкача айтканда вакцинага каршы кыймылдардын күчөгөн маалына туш болду. Мындан 1 жыл мурун Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вакцинага ишенбөөчүлүктү адамдын ден соолугуна коркунуч келтирүүчү 10 глобалдык коркунучтун бири деп атаган. Ковид вакциналардын тегерегинде башка вакциналарга караганда көбүрөөк мифтер бар. Бул ошондой эле ковидке каршы ондогон вакциналардын тез ойлоп табылышына байланыштуу. Алардын бири вакцина иштебейт деген миф. Естественно, человек может попасть в таких тяжелых случаях, будучи даже вакцинированным, да, в реанимационное отделение, да, но здесь это объясняется тем, что простыми факторами, у человека были какие-то дополнительные серьезные хронические заболевания. То есть это комплекс факторов. Вирус адамдын организмине түшкөндө, мисалы коронавирус ооруну козгой турган антиген иштеп чыгат. Биздин иммундук системабыз ал антигенди тааный баштайт да белгилүү антигенге карата антитела иштеп чыгат. Антитела вирусту жок кылат. Бул биздин организмди коргой турган жоокерлер. Бирок антитела иштеп чыгыш үчүн биздин организмге убакыт керек. А эгер иммунитет начар болсо, оору күчөп кетиши мүмкүн. Ал эми вакцина бул антигендин, башкача айтканда вирустун өтө майда жана коопсуз бөлүкчөлөрү. Антигендин бул бөлүкчөлөрү организмге киргенде антитела иштеп чыгуу керек деген реакцияны пайда кылат. Эгер кийин организм чыныгы вируска туш боло турган болсо, анда иммундук системанын жоокерлери, антителалар аны менен күрөшүүгө даяр турат. Биздин каарман Алина вакцина боюнча дарыгерлер менен баарлашууга ынанды. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Саламатсызбы? Мен пандемия күчөп турган маалда төрөдүм. Азыр балам 2 жашта. Бирок эч кандай вакцина алган жокпуз. Бир дагы оорудан. Болгону төрөтүүндө 2 вакцина койгон, андан кийин башка вакциналарды алгандан чынын айтсам корктум. Өзүм дагы ковидке каршы вакцина алган жокмун. Ата-энем эмдөөдөн өтүштү. Мен болсо вакцинага караманча каршымын. Ошон үчүн врач катары сиздин пикирди угайын деп келдим. Что вы скажете вообще насчет этого? Хорошо, что вы все-таки задаетесь этим вопросом по вакцинации. Я очень рада, что вы пришли ко мне. Вакцина боюнча суроолорду бергениңиздин өзү жакшы. Азырынча адамзат вакцинадан башка ооруларды коргоонун эффективдүү жолун таба элек. Вакцина сизди жана сиздин балаңызды кооптуу вирус, инфекциялардан коргойт. Ооба, бизде көп апалар ковидтен улам башка эмдөөлөрдөн өткөндөн коркуп жатышат. 2 жылдан бери эмдөөдөн өтпөй же кечиктирилип өткөндөр көбөйдү. Биз азыр бул коркунучтарды жеңип, балдарды толук эмдөөдөн өткөрүү боюнча чоң жумуштарды жасап жатабыз. Мен врач катары сизди балаңызга баардык керектүү вакциналарды алууга чакырам. Бул сиздин балаңыздын саламаттыгы, амандыгы үчүн керек. Бир гана вакцина балаңызды дифтерия, кызылча, полиомиелит сыяктуу
кооптуу оорулардан сактайт. Азыр адамзат бул инфекциялардын көбүн дал ушул вакцинанын аркасы менен жеңип келе жатат. Ошон үчүн сиздин азыр дифтерия деген оорудан кабарыңыз да жок. Именно благодаря своевременной вакцинации. Поэтому вы перестали слышать, допустим, о дифтерии. Врач-педиатр, с которой я общалась, все-таки у нее 20-летний опыт. Мен өзүбүздүн педиатр менен сүйлөштүм. Кантса дагы 20 жылдык тажрыйбасы бар күчтүү дарыгер. Андыктан анын сөзүн угуп, жок дегенде АКТ эмдөөсүн ала турган болдум. Башка вакциналар туурасында дагы ойлонуп көрөм. Прививок я еще не уверена, но я буду думать, и будем это, если это будем делать, то под наблюдением врача-педиатра.